Медина Мухаммадова алтын сертификаттын ээси болду. Ал шаардагы Лайт Академия орто мектебинин бүтүрүүчүсү. Айтымында жалпы республикалык тестирлөөгө 1 жыл даярдык көргөн. Жакшы ийгиликке жетишсем деп максат коюп, учурда кыялдарына жетип олтурат. Республика боюнча 2-чи орунда 240 упай алган. Алдыга койгон максаты жакшы окуу жайга тапшырып, мыкты кесиптин ээси болуу. Алтын сертификатка мен сентябрдан баштап эле даярдандым. Башында күнүнө 2 сааттан бөлүп аттым. Анан уже апрелден баштап мен көбүрөөк убакыт бөлүп баштадым даярдоого. Ошондой эле албетте мугалимдердин жардамы менен мен мындай нерсеге жете албайт элем. Башында аябай толкундандым. Жыйынтыгым көргөндө өзүм ишенбедим. Анан уже башка арча алып баштаганда уже түшүнүп ушундай балага жеткенди түшүндүм. Анан канчалык болсо деле эрте даярданганды сунуштайт элем. Жана эч кимден уялбай, сурооңор бар болсо сурап, бирөөдөн жардам сурап, жана өзүңөргө ишенгиле деп ойлойт элем. Мединанын ийгилигине мектеп жамааты да кубанычта. Анткени 11 классты биринчи жолу 14 окуучу аяктап, алардын ичинен каарманыбыз алтын сертификатка жетишти. Мугалимдердин айтымында бул республикалык деңгээлдеги чоң жетишкендик болуп, окуучунун билимге болгон сапаттуу даярдыгын тастыктап турат. Негизи өзү бизде 10 класстын аягында даярдыктар катуу башталат. Сынамык тесттерге аябай көп кирди, өз деле билбей алган болуш керек. Канчосуна 12-13 сынамык тестке кирдик. Каникулдарда тындырган жокпуз. Анан таптакыр бош убактысы жок болду булардын. Саат 7-8-терге чейин мектепте калып даярданып атышты. Мединанын өзү аябай сонун кыз, сонун инсан. Өзүнүн анан аябай информацияны кабыл алуусу да аябай сонун тез, сразу информацияны кабыл алып, сразу уже эсинде тутуп калат да. Медина дагы ушул 1 жылдын ичинде ушул мугалимдин айтканын кылып, регулярно даярданып, өзүнүн каталарынын үстүндө иштеп, ушинтип жакшы жыйынтыкка жетти деп ойлойм. Алтын сертификат өлкө боюнча эң жогорку балл алган бүтүрүүчүлөргө ыйгарылуучу өзгөчө сыйлык. Ал жогорку окуу жайларына тапшырууда артыкчылык берип, бүтүрүүчүнүн мыкты билим деңгээлин расмий түрдө тастыктайт. Билим берүү тармагында мындай ийгиликтер келечек муундардын өсүп өнүгүүсүнө түрткү берет. Биринчи выпуск, бирок ошого карабастан сразу эле алтын болду. Окуучуларыбыз да ийгиликти тапшырышты. Бул аябай сүйүнүп отурабыз. Аллага чексиз шүгүрлөр болсун. Ушундай балдарды окуткан ата-энелерге, тарбиялаган ата-энелерге, мугалимдерге терең ыраазычылык билдирем. Мен буларды орус тили сабагынан ортого даярдадым. ОРТ негизи бул ушундай бир сынак, балдардын потенциалын, интеллектин, алардын дүйнө таанымын баалаган бир сынак да. Бирок ошо менен биргеликте бул балдардын мектепте алган билимин гана эмес, бул башкача программа менен даярдаш керек да балдардычы, ОРТгачы. Мындай ийгиликтер Жалал Абад облусунда билим берүү деңгээли жогору экендигинин далили болуп саналат. Маалыматка ылайык, быйыл өлкө боюнча 54 окуучу алтын сертификатка ээ болсо, алардын 4-өө Жалал Абад облусунан. 4 окуучубуз алтын сертификатка ээ болду. Бул окуучулар Михаил Баптин атындагы жалпы орто билим берүүчү мектебинен 1 окуучубуз, ошондой эле Курманбек Батыр атындагы Жалал Абад лицейинен 2 окуучу, Лайт Академия жеке мектебинен 1 окуучу. Өлкө боюнча эң жогорку көрсөткүчтү алтын сертификатта 242 баллды түзгөн болсо, андан кийинки көрсөткүчтү 240 балл менен ушул Лайт Академиядагы окуучубуз Мухаммадова Медина окуучубуз экинчи көрсөткүчтү көрсөттү. Белгилей кетсек, жыл сайын жалпы республикалык тестирлөөгө 40-50 миңдей бүтүрүүчү катышчу. 2025 жылы өнөктүккө 54 миң окуучу катышкан. Зарина Жапар кызы, Чыңгыз Абдыкадыров, Жалал Абад шаары.